Кичинекей Нурпери бүгүндөн баштап көптөн бери кыялданып жаткан бакчасына бара баштайт. Анткени жаңы курулган балдар бакчасы жарык, кенен жана жылуу. Жаңы балдар бакчасынын ачылышын айыл тургундары көптөн бери күтүп келишкен. Мен чоң энеси болом Нурперинин. Нурпери биздин маанай кандай жакшы болсо, бул жаш баланын кубанычы өзүнчө да бир башкача болот. Эжекелерине ушунчалык ыраазы болуп, эртең менен турганда аябай сүйүнүч менен шашып келет. Мурда алысыраак эле жол жүрүп барчубуз. Азыр эми айылдын четинде ушундай жаркыраган жакшынакай балдар бакчасында сүйүнүп келип атышат. Рахмат. Маймак айылында жаңы пайдаланууга берилген келечек балдар бакчасы 50 орунду. Имарат заман талаптарына жооп берип, балдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Буга чейин балдар бакчасы эски имаратта жайгашып, эч кандай санитардык жана коопсуздук талаптары каралган эмес. Мындан улам айылга жаңы бакчаны куруу маселеси зарыл болгон. Эски бала бакчага иштеп жүргөнүбүзгө ошол 1 жылдан ашык иштедим. Ал жакта эми бул жаңы садикке салыштырмалуу кемчиликтер аябагандай көп эле болчу. Ашканабыз эшикте болчу, тазалыгыбыз да эшикте болчу. Ал эми бул жаңы садикте бардыгы Арис АИ3 долбоорунун жардамы менен ушундай жаңы жаркыраган бир садикке кирип, мынакей бүгүн ачылышы болуп аябай кубанып турган чагыбыз. Кенже тайпа жана ортоңку тайпа болуп бөлүндү. 50 бала, ар бир тайпада 25 баладан. Ошондой эле кызматкерлер, жаңы кызматкерлер дагы жумушка кабыл алынды. Бакчаны куруудагы 18 миллион 297 миң сомдук каражат коомчулукту өнүктүрүү жана айылды инвестициялоо агенттиги тарабынан бөлүнгөн. Буга кошумча 697 миң сомдук өздүк салым жумшалган. Курулушу 2021 жылдын март айында башталып, 2022 жылда толук кандуу аяктап пайдаланууга берилди. Аристин эксперттеринин белгилөөсүндө, өлкөбүз эгемендик алгандан бери бул айылда балдар бакчасынын имараты эң алгачкы жаңы курулуштардан болуп калды. Бул Кыргыз өкмөтүнө чоң рахмат айтыш керек. Кыргыз өкмөтүнүн колдоосу менен ушул проект келип атат. Анан дагы ушул проекттин өтүшүнө ошо себеп болгон демилгелүү топтун эжекелерине аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Алар ушундай аракет кылышып, ушул Маймак айылыбызга бала бакча керек деп аябай жүгүрүштү да, элдерди уюштуруп, чогултушуп, окууларга катышып. Балдарга жакшы тарбия берүү эми сиздерден, бирок мамлекеттик бийлик тараптан, Арис тараптан, жергиликтүү калк бардыгы ошо балдарга тарбия бере турганга шарт түзүп берип атат да. Эми калганы билим берүүнүн мыктыларында сиздер эми ушул жерден жакшы балдарды тарбиялап бериңиздер. Объект эң биринчи курулган курулма болуп атат. Бул ошо акыркысы болбосун. Маймак айылындагы мындай жакшы саамалыкка облус башчысынын 1-орун басары Канмет Осмонбеков да катышып, чек ара аймагында жайгашкан айылдын инфратүзүмүн жана калктын социалдык абалын жакшыртуу үчүн мамлекет тарабынан олуттуу көңүл бурулаарын белгилеп, келечек муундун тарбия башаты болгон бакчанын ишмердүүлүгүнө ийгилик, наристелерге бактылуу балалык каалады. Биздин область боюнча 3 айылга бала бакча курулду. Бирөө Кең Арал айылында билесиздер, Кең Арал деген айыл бар. Бирөө Калба деген айыл бар. Мына үчүнчүсү ушул Маймак айылында. Ал эми бул бала бакча болсо, Кудай буйрса, кут болсун. Ушул жерге тарбияланган балдарыбыз мыкты инсандардан болуп чоңоюшуп, Кыргыз мамлекетине, киндик каны тамган айылына, Маймагына жардам бере турган мыкты уул кыздардан болсун. Келечек балдар бакчасынын кызыл тасмасы кезилип, келген коноктор анын шарттары менен таанышып чыгышты. Белгилей кетсек, бул бакчанын ачылышы менен Кара Буура районундагы балдар бакчасынын саны 24кө жетти. Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Кара Буура району.